Салык кызматы президент баш болгон саясий жана мамлекеттик кызматтагылардын 2021 жылдагы декларациясын жарыялады. Тизме башында өлкө президенти Садыр Жапаровдун байлыктары да көрсөтүлгөн. Анда өлкө башчы 2021 жылы 997 000 сом иштеп тапкан. Ошондой эле президенттин намына 0,6 гектар жер катталган. Ал эми жакын тууганынын намында аянты 17,2 чарчы метрлик гаражы бар. Биринчи топтогу мүлк салыгын эзептөө 5-чи тиркеми. Ал эми Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин бир жылда тапкан ташыганы жана чыгашасы тууралуу тизмектесек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021 жылы туура 1 миллион сом киреше көргөн. Декларацияда 77,5 чарчы метр үйү жазылган. 77,5 чарчы метрлик патери дагы бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев өзү бир жылда 896 000 сом иштесе, жакындары 3 миллион 825 000 сом таап, анын 1 миллион 246 000 сомун короткон. Өкмөт башчынын дагы бир орун басары Бакыт Төрөбаев кирешесине 773 000 сом жана 179-180 чарчы метр болгон 2 үйүн көрсөткөн. Ал 2021 жылы 4 миллион сом пайда тапкан, 125 чарчы метр үйү бар. Баш прокурор Курмангул Золушев 2021 жылы 1 миллион 88 000 сом киреше менен чыккан. Бир автоунасы 70 000 сомдук эмелеги бар. Жылкылары 3,6 миллион сомго бааланат. Декларацияда көрсөтүлгөнү боюнча бай мамлекеттик кызматкерлердин сап башында президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Талатбек Масатыгов турат. Ал 2021 жылы 22 миллион 716 000 сом тапкан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 2021 жылдын жай айына чейин президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн жетектеп, андан кийин жогорку соттун судьясы болгон. Ал өткөн жылдын башынан тарта жогорку сотко төрагалык кылып келет. Мурдагы жылдын декларациясына ылайык ал бир жылда 2 миллион 800 000 сомдон ашык киреше тапкан. Өзүндө 1 гектар жер аянты жана Кия Рио үлгүсүндөгү автоунаасы бар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 2021 жылы депутат болуп турганда 140 000 сом тапкан. Анын 1 миллион 900 000 сомдук бодосу жана майда жандыгы 354 чарчы метр үйү да көрсөтүлгөн. Айрым эл өкүлдөрү киреше чыгашасы, эйлик кылган мүлктөрү боюнча ачыктагысы келген эмес. Алар Медер Алиев, Динара Ашимова, Фархат Исмаилов, Адахан Мадумаров, Элдар Сулайманов, Камила Талиева. Мыйзамга ылайык мамлекеттик саясий кызматтарды ээлегендер жыл сайын кирешеси, мал мүлкү боюнча декларация тапшырат. Анда ар бир аткаминер жеке өзүнө таандык мүлкүн ачык айкын көрсөтүшү керек. Ар бир кызматкер текшерилет, сөзсүз түрдө. Бизде бул жерде госрегистр, кадастр деп коебуз. Кадастрдын маалыматы менен биз алып туруп, баар жогун сверка жасап чыкканыбызда бул жерде итогу чыгат. Кайсыл ишкер ушул өзүнүн мүлктөрүн же болбосо бир ценный нерселерин көргөзбөдү, же болбосо зарплатасын аз көргөзүп койду, же болбосо туура эмес тапшырды, же болбосо кечигип тапшырды. Ушул кызматкерлердин баар жогу ушул укук коргоо органына өткөзүлөт. Бул мыйзамда жазылган, салык кодексинде. Алар иш ордунан алууга чейинки деңгээлге барып текшерип чыгышат. Өлкөдөгү эң бай делген аткаминерлердин айрымдары мүлкүн жашырып, кагаз жүзүндө кедей болуп чыкканы коомчулукта сынга алынып келет. Декларацияны анык эмес же мүлктөрүн ачыктагысы келбесе, мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартылат. Анда 3 жылга чейин кызматтан четтетүү каралган. Ошол эле учурда декларант толтурган айрым маалыматтарды жашырууга мыйзам жол берет. Толтурулган маалыматтарды жашырундуулугу дагы бар да. Мисалы бир жөнөкөй эле мисалды алыш керек. Эгерде баарда да мамлекетте милдеттүү түрдө декларация тапшырып аткандан кийин анын жашырундуулук жагындагы карай турган атайын мамлекеттик органдар бар. Ошол эле мисалы декларантты 1 апрелге чейин салык инспекциясына апарып тапшыргандан кийин салык инспекциясынын жооптуу кызматкерлери жогорудагы декларанттан толтурулган айрым маалыматтарды жашырыш керек. Эске салсак, 2017 жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тапкан киреше каражаттары жана мүлкү тууралуу декларацияларды милдеттүү түрдө тапшырышы боюнча мыйзам күчүнө кирген. Ушул мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерден декларацияларды кабыл алуу, сактоо, иликтөө жана талдоо милдети мамлекеттик салык кызматына жүктөлгөн. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.